Мындай ырым-жырым кылбастан эле ушул бойдон калтырсак жакшы болот эле. Эң башкы фактор бул ынтымак. Караңыздар, элде журтта кичине бөлүнүп жарылып болуп атат. Соцсеттерде бирин-бири кырдык бычак болуп атат. Кечээ 2 депутатыбыз эмне болду? Ушул маселенин тегерегинде кээ бир жаш балдар түрмөгө кирип кетип атат. Эң акыркы аргументим, эгерде 6 же 5 чакырылышта депутаттар кабыл алса мейли дейт элем. Бирок муну легендарлуу парламент кабыл алган. Ошол легендарлуу парламентте ким бар эле? Сыңган кылыш жазган Төлөгөн Касымбеков бар болчу. Болот Шамшиев бар болчу, жанагы караш-карашты тарткан, бөрү зынданды тарткан. Төлөмүш Океев бар болчу. Ак Элбирстин тукумун тарткан. Масалиев бар болчу, Шеримкулов бар болчу, Бекмамат Осмонов бар болчу. Албетте президенттин пикирин сыйлайбыз. Курултайдагылар деле эл журт шайлап келди, аларды да сыйлайбыз. Бирок ошол залкарларыбыздын кадырына, урматына, арбагына сый урмат көрсөтүп туруп, ушул бойдон эле калтырсак деп мен суранып кетет элем.